Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Жакшы эс алып жатасыңарбы? Анда аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили жана окуу 4-класс орус класстары үчүн. Кыргыз тили жана адабияты мугалими Байсалова Зина Амраевна. Сабактын темасы 5 май Конституция күнү. Сабагыбыздын максаты окуучулар жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүшөт, күнүгө машыгуу иштерин аткарышат, мыйзам жөнүндө түшүнүк алышат, укук менен катар эле милдет деген түшүнүктү катары коюп, ар биринин маанисин түшүнүшөт, өз жоопкерчиликтерин сезишет. Ролдорду аткаруу балдардын баарлашуу чөйрөсүн кеңейтет, кызматташтыкта иштөөгө үйрөтөт, балдардын элестетүүсүн, көркөм окуусун калыптандырат. Өтүлгөн темаларды кайталоо үчүн балдар суроолорго жооп бергиле. 9 май кандай майрам? Жеңиш майрамында силер кимдерди куттуктайсыңар? Азыр кайсы мезгил? Азыр жаратылышта кандай өзгөрүүлөр болду? Ушул суроолорго жооп жазып, балдарга WhatsApp аркылуу жөнөткүлө. Жаңы лексикалар менен таанышабыз балдар. Башкаруу, мыйзам, негизги, өлкө, укук. Башкаруу — управление, мыйзам — закон, негизги — основной, өлкө — страна, укук — права. Турмушубузда колдонуп эле жүргөн сөздөр балдар. Эми балдар 2 көнүгүүнү ролдоштуруп окуйбуз. Эмне жөнүндө айтылганын окуп, анан түшүнөбүз балдар. Ата, Конституция деген эмне? Конституция өлкөнүн негизги мыйзамы. Мыйзам деген эмне? Ал элдин жашоосунун негизги эрежелери. Анда өлкөнүн башкаруу органдары, мамлекеттик органдар жана элдердин укуктары жазылган. Мисалы, ар бир адамдын билим алууга, ооруп калса дарыланууга, каалаган кесипти тандап алууга укугу бар. Түшүндүм. Биздин өлкөдө Конституция 5 майда кабыл алынган экен да. Көрүңөр балдар, өзүнүн билбеген суроосун атасынан сурап, бардык нерсени билип алды. Силер дагы ар дайым атаңардан жардам сурап, көп нерселерди үйрөнгүлө балдар. Ошол көнүгүүнү окуп, силер дагы Конституция эмне экенин түшүнөсүңөр балдар. Анда кийинки 3 көнүгүү. Укуктарыңарды жана милдетиңерди атагыла. Силерге мен жардам катары жаздым. Анда ошол укуктарыңарды, милдетиңерди окуп билип алгыла балдар. Укуктарым: билим алууга, ооруп калса дарыланууга, каалаган кесипти тандоого, жалпы билим берүү уюмунун китепканасынан, маданияттык, спорттук жана өндүрүстүк базасын пайдаланууга, өзүмдүн оюмду, көз карашымды эч кимден коркпой эркин айтууга укуктуумун. Көрдүңөр балдар, укуктарыңарды билгиле. Эми милдеттерим. Кыргыз Республикасынын Конституциясын сактоого, эгемендүү Кыргызстандын символдору болгон гимнди, гербти, желекти билүүгө жана урматтоого, жалпы билим берүү уюмунун уставын тутууга жана аткарууга, жалпы орто билим берүү программаларын өздөштүрүүгө, ички тартипти сактоого, мектептик кийим талаптарын аткарууга милдеттүүмүн. Көрүңөр балдар, кандай укуктарыңар бар, кандай милдеттериңер бар. Жакшылап окуп, түшүнгүлө жана үйрөнгүлө балдар. Эми 4 көнүгүүнү бүгүнкү датаны жазып балдар,
4-cü könügüdeyle деп жазып, сүйлөмдөрү толуктап жазгыла балдар. Birinci Kırgızstan doğulu sızıkçanın oruna керектүү сөздөрдү койгула балдар. Kırgızstan doğulu өлkө. Менин милдетим окуу. Менин негизги милдетим окуу. Ар бир адам укугу жазылган. Ар бир адамдын укугу мыйзамда жазылган. Мамлекетти президент башкарат. Öz укуктарыңды билесиңби? Öz укуктарыңды билесиңби? Символдорун атагыла. Мамлекеттин символдорун атагыла. Ушинтип сүйлөмдөрү толуктап дептериңерге жазгыла балдар. Бүгүнкү биздин сабакта эмнени үйрөндүк балдар, эмнени билдик? Бүгүнкү сабакта Конституция качан кабыл алгандыгы жана ошондой эле окуучулардын өзүбүздүн милдеттерибизди, укуктарыбызды менен таанышып үйрөндүк. Анда балдар үйгө тапшырма 5-ci könügü 148-ci бет. Бул könügüдө силер тиешелүү мүчөлөрдү коюп жазгыла балдар. Ушуну менен бүгүнкү аралыктан уктуу сабагыбызды аяктадык. Саламатта калгыла.